мектеп окуучуларындагы этап менен окууга киргизилген. Бүгүнкү күндө дагы мынакей толук штаттык режимде окуп атканда мектептер бар. Айыл райондордо ал жерден мына бүгүнкү күндө оорулардын арасында ошол жерде бирин экин мугалимдерибизден чыгып калып атат. Окуучулардын арасында деген ушу мектеп шартында жугузуп алган жанакындай бир вспышка катары ошол жерде оорулардын катталышы бүгүнкү күндө байкалган жок, учетко алынган жок. Көзөмөл катуу жүрүп атат. Мына Бишкек шаарында да ошол кайрадан жандандырылып, этап менен кайрадан кетип атат. Ошого жараша мен ушу урматтуу ата-энелер силерге да кайрылып кетерлем. Балдардын да ден соолуктарын жакшы карап, убагында бир көңүл буруп койсоңуздар, мектепке кетерде да карап, ушу дене табы көтөрүлүп калган жокпу, же кандайдыр бир оорунун белгилери жокпу деп, ошого бир көңүл бурсаңыздар. Мектептен келгенден кийин дагы табитин карап, ошо ден соолуктарын бир карап койсоңуздар, бул дагы бир жакшы өбөлгө түзө туруп эле биздин балдардын ден соолуктарына мындай жакшы бир мамиле менен карап турушубуз керек. Эгерде бар жогу жакшы болуп, жанакындай балдардын арасында оору катталбай турган болсо, биз анда мектептин бардыгын ошо жанакындай офлайн системасына жалпы штаттык режимге өткөзүп окутканга аракет башталат. Бул жерде жерлердеги комиссиялар дагы иштеп, биздин санэпид көзөмөл кызматтары дагы маалыматтарын биз күндө алып туруп атабыз. Бүгүнкү күндө көзөмөл катуу тартипте жүргүзүлүп жатат.